Эфирде 7 каналдын коррупцияга бөгөт программасы. Алдыда жума ичинде катталган жемкорлук фактылары, бул багыттагы мыйзамсыз аракеттер жана алардын алдын алуу чаралары менен кенен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бул аптада жемкорлукка байланыштуу маалыматтар салыштырмалуу кыскарды. Бирок ошондой болсо да жуманын башталышы менен Өзгөн районунда 2 гектарга чукул жер жеке менчикке мыйзамсыз берилгендиги аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык буга чейин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмыш белгилери боюнча иш козголгон. Анын алкагында райондун кадастр мамлекеттик мекемесинин кызмат адамдары тарабынан мыйзам бузуу фактылары аныкталган. Такталгандай кызыктар тараптарга жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актылар мыйзамсыз берилген. Атайын кызмат белгилегендей учурда бул факты боюнча бардык жагдайлар такталууда. Ошондой эле ага тиешеси бар адамдарды аныктоо багытында керектүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Ысыкөл пансионатына тиешелүү 273 миллион сомдук жер тилке мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Маалыматка ылайык Ысыкөл райондук прокуратурасы тарабынан жер мыйзамдарынын сакталышына текшерүү жүргүзүлгөн. Натыйжада 2004-жылы Ысыкөл туристтик пансионатына тиешелүү 1 гектар 90 сотка жер мыйзам талаптарын бузуу менен жеке менчикке өткөрүлүп кеткендиги аныкталган. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында мүлк мамлекетке кайтарылды. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Угандар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокоивающий укол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери ушу кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда 2 өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып туруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Бул арада Чоң Кемин жаратылыш паркынын аймагындагы өндүрүштүк база мамлекетке алынды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Маалыматка ылайык Кемин районунун прокуратурасы тарабынан текшерүү жүргүзүлгөн. Натыйжада өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагында өндүрүштүк база жана ага тиешелүү 1 гектар жер мыйзамсыз жеке менчикке берилип кеткендиги аныкталды. Көрүлгөн прокурордук чаралардын натыйжасында жалпы баасы 103 миллион 243 миң сомду түзгөн турак үй жана жер тилке мамлекеттин менчигине кайтарылды. Үстүбүздөгү жылдын 1-кварталында бажы тармагындагы кылмыш фактылары боюнча мамлекетке келтирилген 277,5 миллион сом өлчөмүндөгү зыяндын орду толтурулду. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынын кеңешмесинде белгилүү болду. Маалыматка ылайык отчеттук мезгилде бажы мыйзамдары чөйрөсүндө жалпысынан 4861 укук бузуу жана кылмыш фактысы аныкталган. Анын ичинен 143 материал кылмыш белгилерин камтып, алардын алкагында жогорудагы суммадагы зыян өндүрүлгөн. Ошондой эле бюджетке жалпысынан 518,5 миллион сом кошумча каражат түшкөн. Ал эми 4718 укук бузуу боюнча 36,7 миллион сом өндүрүлгөн. Бул аралыкта 204,2 миллион сомдон ашык төлөмдүн түшүүсү камсыз кылынган. Мындан тышкары баңгизаттардын контрабандасына каршы күрөшүү алкагында 20 факты аныкталып, мыйзамсыз жүгүртүүдөн 28 килограммдан ашык баңгизат жана 1 тоннага жакын прекурсорлор алынган. Кеңешменин жыйынтыгында контрабандага каршы күрөштү күчөтүү жана укук коргоо ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун мындан ары да жогорулатуу тапшырмасы берилди.
Бишкек электр тармактар ишканасынын директору, башкы эсепчиси жана анын орун басары кармалды. Бул туурасында Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматта алардын мекемеден акчаны мыйзамсыз чыгарууга шектелип, кылмыш иш козголгондугу айтылат. Тагыраагы 2023 жылдан 2026 жылдын март айына чейин ишкананын директору, башкы эсепчи жана анын орун басары менен алдын ала сүйлөшүп алып, мекеменин акчасын мыйзамсыз чыгарып кетүү боюнча туруктуу схема уюштургандыгы аныкталган. Бухгалтерия аркылуу жалган документ жасалып, айлык деген шылтоо менен акча сол чөнтөккө кеткен. Схемага ылайык бухгалтерия аркылуу жасалма документтер түзүлүп, акча айлык катары көрсөтүлүп, шектүүлөрдүн биринин банктык эсебине которулган. Андан соң акчалар накталай чыгарылып, бөлүштүрүлгөн. Мындан улам мамлекеттик ишканага өзгөчө ири өлчөмдөгү зыян келтирилген деп айтылат маалыматта. Факт боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козголуп, шектүүлөр 2 айга камакка алынган. Ички иштер министрлиги ишканага келтирилген зыяндын так суммасын атаган жок. Опузалап акча талап кылган Ноокат райондук аскер комиссариатынын кызматкери кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык, мурда козголгон кылмыш иштин алкагында опузалап талап кылган акча каражатын алуу учурунда Ноокат райондук аскер комиссариатынын 2 бөлүмүнүн башчысы кармалды. Колго түшүрүү иштери Ош гарнизонунун аскер прокуратурасы менен биргеликте ишке ашкан. Кармалган кызматкер УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Кутмандуу кечиңиздер менен 7 каналдын эфирдеги убактысын кечки жаңылыктар улантат. Кыргызстанда болуп жаткан маанилүү жаңылыктарды баяндайм, бизден алыстабаңыздар. Бүгүнкү берүүнүн кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Президент Садыр Жапаровка жана Тогонун министрлер кеңешинин төрагасына кыргыз элинин салттуу ат оюндары жана мелдештери көрсөтүлдү. Анализдерди туура эмес чыгарып берген лабораторияларды жабуу сунушталды. Шашылыш билдирүү, Кыргызстанда нөшүрлүү жамгыр жана сел коркунучу бар. Президент Садыр Жапаровка жана Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эсозимна Гнасингбеге бүгүн кыргыз элинин салттуу ат оюндары жана мелдештери көрсөтүлдү. Иш-чара Ысык Көл облусунун Бактуу Долоноту айылындагы ипподромдо өттү. Ипподромдун кире беришинде конокторду добул бастардын добушу астында жоокерлер жана улуттук кийимчен кыздар тосуп алды. Программанын алкагында намыс командаларынын катышуусунда көк бөрү боюнча көрсөтмөлүү оюндар болуп өттү. Андан ары Манас эпосунда сүрөттөлгөн байыркы салбуурун оюнун элементтери, анын ичинде алгыр куштар жана тайгандар менен аңчылык кылуу, ат үстүндө жаатуу жана кыз куумай улуттук оюну көрсөтүлдү. Иш-чара каскадерлор тобунун жорго салыш, найза менен ат чабыш жана башка ат жалындагы өнөрлөрүн көрсөтүү менен аяктады. Санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министрлиги жоюлуп, президенттин иш башкармалыгынын курамына кирди. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койгонун маалымат кызматы билдирди. Анда министрликтин бардык функциялары, штаттык саны, ресурстары жана ведомстволук түзүмдөрү иш башкармалыкка өттү. Мындан ары санариптештирүү, санариптик башкаруу, кибер коопсуздук, жасалма интеллект жана байланыш тармагындагы мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу милдеттин президенттин иш башкармалыгы аркалайт. Ошондой эле мамлекеттик органдардагы санариптик өнүктүрүү боюнча орун басарлардын кызматтары кыскартылары белгиленди. Жарлык санариптик трансформацияны тездетүү, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу жана өлкөнүн IT инфраструктурасын өнүктүрүүгө багытталганы кошумчаланды.
Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев BITF 2026 эл аралык туризм көргөзмөсүнүн ачылышына катышып, туризм өлкө экономикасына негизги кыймылдаткычы экенин белгиледи. Ал Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылып жатканын айтып, бирдиктүү туристтик мейкиндик түзүү, визалык жол жоболорду жеңилдетүү жана транспортту өнүктүрүү демилгелерин көтөрөрүн билдирди. Ошондой эле экологиялык стандарттарды киргизүү, тоо туризмин өнүктүрүү жана ала тоо сыяктуу ири долбоорлорду ишке ашыруу пландары айтылды. Туризмди системдүү өнүктүрүү үчүн атайын мамлекеттик агенттик түзүлгөнүн белгиледи. Адылбек Касымалиев бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маанисин баса белгилеп, быйыл өтө турган оюндарга катышууга чакырды. Акырында ал Кыргызстан инвестиция үчүн ачык жана коопсуз туристтик багыт экенин айтып, көргөзмөнү расмий ачты. Кыргызстанда анализдерди туура эмес чыгарып берген лабораторияларды жабуу сунушталды. Мындай демилгени депутат Азамжан Жалилов сунуштады. Эл өкүлү укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргизүүнү демилгелеп жатат. Мыйзам долбооруна ылайык медициналык стандарттардын бузулушунан улам анализдерди туура эмес чыгарып берген үчүн жеке жактарга 10 000 сом, юридикалык жактарга 35 000 сом айып салуу. Диагнозу коюлган лабораториялык изилдөөлөрдүн ката жыйынтыгын жашырган жеке жактарга 20 000 сом, ал эми юридикалык жактарга 65 000 сом айып салынат. Долбоордо эгер бул аракеттер жыл ичинде кайталанса, айып бул 50 000ден 200 000 сомго чейин көтөрүлүп, лицензия сот аркылуу жокко чыгарылары айтылган. Мурас ушул жерден башталат. Тематикалык сериянын алгачкы фото тизери жарыяланды. Долбоор 7 бөлүктөн турат жана алдыдагы оюндардын негизги баалуулуктарын, философиясын этап-этабы менен ачып берүүгө багытталган. Сериянын биринчи бөлүгү көч биримдиги, рух биримдиги концепциясынын алдындагы сунушталып, көчмөн маданиятынын өзөгүн түзгөн ынтымак, салттардын уландысы жана ички бекемдик идеяларын чагылдырат. Жарыяланган визуалдык тизер дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2026 маалыматтык кампаниясынын жалпы багытын аныктап, тарыхый мурас менен заманбап улуттук өзгөчөлүктү айкаштырат. Катчылыктан билдиргендей, кийинки бөлүктөрдө ар бир тема өзүнчө мазмундук багытта кеңири ачылат. Бул тизердин жарыяланышы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маалыматтык коштоосунун активдүү фазасы башталганын билдирип, оюндарды эл аралык маданий спорттук аянтча катары таанытууга багытталган. Мектеп формасы боюнча сунуштарды караган жумушчу топ 2015 жылдагы бирдиктүү талаптарды өзгөртүүсүз калтыруу чечимин кабыл алды. Анда чечим мугалимдердин, ата-энелердин, окуучулардын жана эксперттердин пикирлерин эске алуу менен кабыл алынган. Учурда колдонулуп жаткан үстү ачык, асты кочкул түстүү деген талап практикада көйгөй жаратпаганы белгиленди. Жаңы чечимге ылайык мектеп формасы классикалык стилде болушу керек. Кыздар үчүн блузка, юбка, шым, көйнөк, пиджак сыяктуу кийимдер, ал эми балдар үчүн көйнөк, шым, жилет жана пиджак каралган. Негизги түстөр кара, боз, көк жана кочкул кызыл. Форманын түс айкалышы 3төн ашпоого тийиш. Министрликтен билдиргендей, бирдиктүү жана токтоо форма окуучулардын ортосундагы социалдык айырмачылыктарды азайтып, кийимге байланышкан басымды алдын алат. Быйыл өлкөдө акыркы коңгуроо салтанаты 29 майда өтөт. Аземге карата бүтүрүүчүлөрдөн жана ата-энелерден акча чогултууга тыюу салынганы айтылат. Ошондой эле мектептен тышкары кошумча иш-чараларды уюштурууга, фейерверк жарылуучу же кооптуу техникалык каражаттарды колдонууга уруксаат берилбейт. Адатта акыркы коңгуроо 25 майда белгиленет. Бирок бул жолу жазгы каникулдар узартылгандыктан жылды. 1 майдан тартып, Бишкек-Ош жана Бишкек-Манас ички авиа маршруттарынын авиа билеттерине макулдашылган баа системасы киргизилди. Бул чечим Кыргызстан аэропортторунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидиновдун Авиа Трафик Компани, Aero Nomad Airlines, TeZJet жана Sky FRU сыяктуу ата мекендик авиакомпаниялар менен өткөргөн жумушчу жолугушуунун жыйынтыгында кабыл алынды. Диалогтун жүрүшүндө тараптар өз ара келишип, баа түзүү боюнча бирдиктүү ыкманы макулдашты. Бишкек-Ош маршруту боюнча авиабилеттердин баасы эрте броньдоодо 3800 сомдон башталып,
Ошол эле учурда учуу алдындагы акыркы күндөрдө максималдуу баа 5900 сомдон ашпайт. Бишкек Манас маршруту боюнча баштапкы баасы 3500 сомдо, ал эми максималдуу баасы 5500 сомду түзөт. Авиакомпаниялар өз тарабынан белгиленген чектеги баалардан ашырууга жол бербестигин ырастады. Шылуундар салык милдеттемелери тууралуу жасалма билдирүүлөрдү таратууда. Мамлекеттик салык кызматы салык төлөөчүлөргө алдамчылык фактыларынын көбөйүп жаткандыгы тууралуу эскертет. Акыркы учурда белгисиз адамдар салык милдеттемелерин төлөө боюнча жасалма билдирүүлөрдү таратып, аларды мамлекеттик салык кызматынын атынан жөнөтүлгөн расмий билдирүү катары көрсөтүүдө. Расмий билдирүүлөр почта аркылуу же салык төлөөчүнүн кабинети аркылуу гана жөнөтүлөт. Салык органдарынын кызматкерлери жеке эсептерге же белгисиз реквизиттерге акча которууну талап кылбаганын эскертет. Эгер шектүү билдирүү келсе, кооптуулук жараткан шилтемелерди ачпоону, жеке маалыматтарыңызды, сыр сөздү, карталардын реквизиттерин бербей, белгисиз же тастыкталбаган реквизиттер боюнча төлөм жүргүзбөөнү эскертет. Кызмат мамлекеттик мекемесинин калкты тейлөө борборлору май майрамдарында кадимки тартипте ишин улантат. 1-майдан 10-майга чейин, анын ичинде майрамдык жана дем алыш күндөрү борборлор күн сайын саат эртең мененки 9-дан 6-га чейин ачык болот. Мындай график калкка мамлекеттик кызматтарды үзгүлтүксүз жана жеткиликтүү көрсөтүүнү камсыз кылуу максатында киргизилгени белгиленет. Жарандарга иш сапарын пландаштырууда белгиленген тартипти эске алуусу жана мүмкүнчүлүккө жараша онлайн кызматтарды колдонуусу сунушталат. Кыргызстанда туруксуз аба ырайына байланыштуу нөшүрлүү жамгыр жана сел коркунучу тууралуу эскертүү жарыяланды. Синоптиктердин маалыматы боюнча 1-2 майда тоолуу жана тоо этегиндеги райондордо нөшүрлүү жамгыр жаашы күтүлөт. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги бул мезгилде Ош, Жалал Абад, Баткен жана Нарын жана Ысык Көл облустарында сел жүрүшү ыктымал экенин эскертет. Мындан тышкары дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлүүдө. Жарандарды коопсуздук чараларын сактоого, дарыялардын нугуна жакын жүрбөөгө жана тоолуу райондордо этият болууга чакырат. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Тоо-Кен технологиялык колледжи өзүнүн 5 жылдык мааракесин белгиледи. Бул дата улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына карата уюштурулган салтанаттуу жыйын менен айкалыштырылды. Иш чаранын алкагында илимий конференциялар, спорттук мелдештер жана студенттердин чыгармачылык көргөзмөлөрү өткөрүлүп, Тоо-Кен тармагындагы келечектеги адистердин даярдыгы көрсөтүлдү. Кийинирээк кийинки сюжетте баяндайбыз. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы Тоо-Кен технологиялык колледжинде бүгүн чоң майрам, анткени бул окуу жайдын түзүлгөндүгүнүн 5 жылдык мааракеси белгиленүүдө. Ошондой эле улуу ата мекендик согуштун 81 жылдыгына арналган атайын эскерүү кече уюштурулган. Тоо-Кен тармагы бүгүн эң керектүү, эң өсүп жаткан Кыргызстан экономиканын тармактарынын бири деп эсептесек болот. Статистика боюнча ошо Тоо-Кен тармакта иштеген кызматкерлер эң чоң жогору айлык алышат. Орточо эсеп менен 180-200 миң сомго чейин айлык алышат. Андан кийин IT специалисттер, экономисттер, андан кийин ылдыйраак төмөнүрөөк айлык алышат. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошо жаштардын арасында ушул адистиктер кызыктырат. Эң негизги сабакка болгон аракетибиз болуш керек. Анын баардыгы биздин мугалимдердин аракетчилдиги, студенттердин тырышчаактыгы, анан ата-энелердин колдоосунун негизинде болуп келет экен. Ошондуктан мен баарыңыздарга дагы ийгиликтерди каалайм. Мен бияка келгениме 2 жыл болду. Келгенде көптөгөн нерселер көрдүм. Биякта кызыктуу, балдар менен ынтымактуубуз. Эжелердин билими да сонун, билим сон берет биякта. Сонун нерселерди үйрөндүк. Бияка келгенди сунуштайбыз балдарга. Бул окуу жайга кокустан эле келип калгам. Бул жака келип аябай кызыгып кеттим. Өзүмдүн кесибим боюнча да кичине айта кетсем, геофизика бул
ошол геофизика өзү эле айтып тургандай, гео жердин физикасын окутуп үйрөтүүчү илим деп айтсак болот. Ошол менен биз жердин курамын, составын изилдеп, тактап, кандай иш-чараларды, кандай курулуштарды курса болот, кандай кендер чыгат, ошолордун баарын карап изилдөөчү илимбиз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жөнүндөгү жарлыгынын негизинде бизде Токен технология колледжинде 2025-26 окуу жылында бир канча иш-чаралар пландалып, мына ошолор аткарылып келе жатат. Бул иш-чараларды өткөрүүдөгү негизги максат биздин Токен технология колледжинде окуган жаш муундардын патриоттук духун көтөрүү максатын койдук. Булар ушул иш-чаралар аркылуу булар улуттун тарыхын, тилин, маданиятын кеңири таанышуу жана муну жоопкерчиликтүү мамиле жасоо, улуттук баалуулуктарды даңазалоо, келечекте мындан кийинки дагы муундарга өткөзүп берүү максатын көздөп жатабыз. Биз бул солнечный прожекторду бул жакка орноттук. Мында электр энергиясын талап кылбайт, экономдуу, алыс тоол аймактарда ыңгайлуу, көбүнчө алыска, жаан-чачынга, карга чыдамдуу болот. Күндүн нуру менен кубатталат. Мисалы, шамал менен күндүн нуру менен кубатталат. Түнкүсүн өзүнүн датчиги менен күйөт, жарык киргенде өчүп калат өзү. 5 жыл айтканга оңой болгону менен абдан чоң убакыт келечектеги токен адистеринин мыктыларын даярдаган колледжге мындан ары дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Сиздер менен Азема Акбердикызы, Анега Темиркулова, 7 канал. Ирандын президенти Масуд Пезешкиян АКШ деңиз каттамдарына жасаган чектөөлөрү менен бүтүндөй дүйнөгө кооптулук жаратууда деп мүнөздөдү. Буга чейин 29 апрелде Ак үйдүн башчысы Дональд Трамп Тегеран өзөктүк программасынан толук баш тартмайынча деңиз блокадасын токтотпой турганын билдирди. Анын пикиринде мындай кысым аскердик чабуулдарга караганда алда канча натыйжалуу. Ал эми Пезешкиян Ирандын каршылаштары кармашуунун ыкмасын өзгөрткөнүн, ачык согуштун ордуна деңиз соодасын чектөө жана экономикалык курчоого алуу аркылуу кысым көрсөтө баштаганын белгиледи. Деңизди курчоого алуу же кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизүү аракеттери эл аралык укуктарды бузгандык. Бул аймактагы элдин кызыкчылыгына гана эмес, бүтүндөй дүйнөнүн тынчтыгы менен туруктуулугуна коркунуч келтирет. Мындай аракеттер адатта ордунан чыкпайт деген Пезешкиян. Перс болоңу кимдир бирөөнүн өзү билемдик менен эркин таңуулай турган жер эмес. Тескерисинче эл аралык өз ара кызматташуу системасынын ажырагыс бөлүгү экенин кошумчалаган. Бүгүнкү берүүбүздө мына ушундай жаңылыктар болду. Ушул жана башка маалыматтар менен кененирээк 7 каналдын сайтынан, социалдык медиадагы баракчаларынан жана ошондой эле мобилдик тиркемеден дагы окуп көрө аласыздар. Студияда мен Нуриза Усманова болдум. Сак саламатта туруңуздар.